Таң эрте турган адам ийгиликке элден биринчи жетет деген тилекти айтабыз. Кадырман теле көрүүчү Регион каналында Таңкы регион өз ишин баштамакчы. Жалпыңыздардын жума күнүңүздөр маарек болсун деген тилек менен бүгүнкү эфирибизди баштайбыз, кесиптешим. Кутман таңыңыздар менен ардактуу көрүүчүлөр, кесиптешим, бүгүн сулуулук жөнүндө сүйлөшөбүз. Учурда замандын талабына ылайык мурда кара, күрөң гана түзгө чачтарыбызды боеп келсек, учурда заманбап баягы жетишип калбадыбы? Заманбап болуп. Кесиптеш, ушул жерден сулуулук деп калдык. Негизи аял заты сулуулукка көбүрөөк жакын болосуздар, өгүзүңүздөрдү карайсыздар, бетке макияж жасайсыздар, чачтарды боёйсуздар. Анан сизге да суроом бар да, негизи кандай бир салондорго же болбосо кандай бир кызматтарга кайрыласыз сулуу болуш үчүн? Мен сапаттуу жасаганына эң негизгиси көңүл бурам. Эң жакшы жасаган, сапаттуу жасаган салондорго кайрылып жасат. Анан жалпы көрөрмандардын да эсине салып өтөрү, таң эрте баягы уйкудан ойгонуп, сулуу болгум келет деген биздин айымдарыбыз болсо экранга жакыныраак келиңиздер. Себеби сулуулук дүйнөнү сактайт деген жакшы сөз бар. Ансыңары сулуулуктун сырларын ачалы деп биринчи келип калган мейманыбыз бар, кесиптешим. Мүмкүн болсо тааныштырайын, ким деп турсаңыздар, Бема Гламур сулуулук салонунун негиздөөчүсү, мастер десек болот, сулуулуктун сырларын ачкан, ийгиликтүү айымдардын катарын толуктап келе жаткан Турсуналиева Бигимай айым маектөрүбүздө. Кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Таң эрте убактыңызды бөлүп бизге маек курганы келип бергениңиз үчүн. Өзүңүз да аябай сулуу экенсиз. Анан жалпы көрөрмандарга салам айтыңыз биринчи таң эрте. Баарыңыздарга салам, кыргыз элим. Баарыңыздарды бүгүн эртең менен силер менен учурашып турганыма ушунчалык кубанычтамын. Регион ТВ каналынын алып баруучуларына, организаторларына мени чакырып, маек курабыз, келип бериңиз дегендер үчүн силерге да ыраазымын. Чоң рахмат дейли. Таң эрте эле маанайларыңыз жакшы. Баягы эфирдин артында эфир башталган чакта көрүп калдык. Таң эрте эле сиздин баягы кардарларыңыз чалып, жаныңызды койбой. Бир-эки күндүн ичинде ушу выпускной ушундай убактарда 20 жылдык ошого деген таң атпай 7-8ден баштап, эгерде мага керек жумушка 9да барып калышым керек десе 7-8де ала беребиз. Ошол кардарларыбыздын бири жаңы эле чалып келип калдым, салонду ачып койгула деп. Келиңиз, Бегимай маегибизди баштайлы. Алгач ушул сулуулук дүйнөсүнө кантип аралашып калдыңыз, качан келип калдыңыз, алгачкы бир баягы билим алып жатканыңызды, ушул дүйнөгө аралашып аткан кезиңизди эстейли. Вообще сонун болот, анткени ушул учурлар, жашоомдо ушул учурлар менин жашоомдун эң негизги бир жаңы кадам деп билем. Мен негизи өзүм мектепти алтын медаль менен, кызыл диплом менен бүткөн, сыймыктан ата-энеси сыймыктанган, эли жери сыймыктанган кызмын. Мектепти жакшы, эң жакшы деген баалар менен бүткөм. Анан университетке тапшыргам эл катары. Анда бизде азыркы учурда мисалы университетке тапшыруу деген андай деле маанилүү болбой жатпайбы? Мындай негизи эле профессия алуу болуп калды да, биз мисалы акча табуу жагына карап калдык. Ал учурда мен киммин, кайсы профессиянын ээси болом деп аябай ойлончубуз. Анан ушундай бир коркуу сезим менен университетке тапшырганбыз. Жогорку балдар менен Кудай буйруса БГУ университетин бүткөм. Ошол жакта иштедим. 5 жыл бүткөндөн кийин 5 жыл мугалим болуп иштедим. Охо, кесибиңиз мугалим, педагог турбайбы? Политология сабагынан, саясаттануудан. Мен өзүм негизи специальность ошондой, магистратураны бүттүм, аспирантурага тапшырдым. Кыскасы өзүмдү мен илим тарабынан көргөнмүн да. Философияга аябай кызыкчумун. Эмнеге саясатчы болгон жоксуз? Ушул жерде саясаттануучу катары. Саясатчы кандай ушундай болуп калды, негизи мугалим болуп иштейм дегем. Анан статьяларды жазып, бир научный конференцияларда өзүмдү көрчүмүн. Анан айлык аз болуп калды, чын айтканда. Айына 6000 эле алчумун. Жашоо шартка байланыштуу. Анан бала чакалуу болуп калдым. Анан мектепке өтүп кеттим. Мектептики айлыгы бир аз жогорураак. 2 эсе жогору, бирок жарым эле күн иштейм. Университетте 5ке чейин иштесем, мектепте түшкү 12ке чейин иштеп, калган учурларымда балдарыма арнап калдым. Андан кийин декретке чыктым. Декретке чыгарым менен ошол мезгилде менде өзгөрүү болду. Алла Тааламдын буйругу менен мен сулуулук жаатына келип калдым. Сулуулук жаатына келгенден кийин анан башкача көз караштар башталды. Баягы акча кенен болуп калды дегендейчи. Айымдардын мисалы жолдошу деле камсыздап турган учурда деле
айымдардын өзүнүн капчыгы, өзүнүн кирешеси болбосо, көп нерсени өзүнө уруксат бере албайт. Ооба, туура айтасыз. Андан кийин сулуулук жааты мени акчасы менен кармап калды. Демек ишиңизге ийгилик каалайлы. Баягы өзүңүз дагы жогорку билимдүү, алтын менен кызыл менен бүткөн деп калдыңыз. Анан бала кезиңиздеги бир кыял максаттарыңыз бар эле да. Мен келечекте ушундай инсан болом деп, ошол кыял максаттарыңыз канчалык деңгээлде ишке ашты азыркы учурда? Мен негизи балалык кезимде көп нерсени каалай берип турмун да. Бийлегенди да жакшы көрөм, кийим тиккенди да жакшы көрөм, эл жүзүндө сүйлөгөндү жакшы көрөм, алып баруучулукту жакшы көрчүмүн. Ошентип атып эле мен бир күн отуруп алып аябай кайгырдым да. Мен эмнеге бир эле профессияны тандашым керек? Мен көп тараптуу адаммын да, көп жактан. Анан эмне үчүн мен бийчи дагы боло албайм? Ошол эле учурда эмне үчүн мен алып баруучу да боло албайм? И ошол эле учурда мен эмнеге үчүн англис тилинен котормочу боло албайм деген мага таң калышты. Андан кийин бүгүнкү күнү бул блогерликкен. Мен мисалы блогерде мен деп айта албайм, бирок ошол кичинекей аудиториямда бир 12 миң, 13 миң. Бир учурда бардыгын аткарып атасыз. Бардыгын көрсөтө алам. Ошол жерден адамдардын, мисалы мага катталгандардын суроолору, сулуулук жааты болобу, бала тарбиялоо болобу, саясатта болобу, мисалы саясаттануучу болгондуктан мен кээ бир учурларда билимдүү адам катары көп нерселерди башкача талдайм да. Ошолорду деле чыгара берем. Бул чектелбей калды да. Баягы бала кезиптен азыр кесип тандооңуз боюнча сүйлөшүп өттүк. Кесипте сизди жана эфирдин башында сулуулук боюнча мастер деп да тааныштырдык. Эми сулуулук дүйнөсү боюнча сүйлөшөлү. Мүмкүн болсо алгач эле мен айымдардын бир азыркы көйгөйлүү маселеси болгон чачка келип такалабыз да. Анан өзүңүз мастер, ушул көп жылдык тажрыйбасы бар айым катары азыркы учурда айымдар деле, баягы мырзалар деле чач боёодо бир туура эмес эрежелердин негизинде боёп алып, өзүнүн өңү чыкпай жаңылып калган учурларыбыз болот да. Анан өзүңүз мастер катары ошол чач боёонун туура жолдорун айтып өтпөйсүзбү? Макул. Сүйүнүп эле айтып берем. Анткени бул деген бир эки эле күндүн окуусу эмес. Бул деген, бул нерсени үйрөнүш үчүн мен мисалы 4-5 жылдык убактымды короттум. Бизде негизи эң эле оор болгону азиат жаштары. Азиат жаштарында биз каалаган өңдү бат эле, оңой эле чыгарып алуу бизге мүмкүн эмес. Бул үчүн аябай окушубуз керек, тажрыйба топтошубуз керек, ар кандай кемчиликтерди кетиришибиз керек бул жумушта. Биз дагы баштап жатканда аябай көп кемчиликтерди кетирдик. Кемчиликтерди кетиргенден кийин ал кемчиликти жабыш керек болду, оңдош керек болду. Ошентип эле кайра повышение квалификации, окууларга, курстарга жазыла бердик. Бүгүнкү күнү мен сыймыктануу менен айта алам. Чачты көрүп туруп эле, чачты кармап, сезип туруп эле бул чачты кандай кылып, кандай өңгө чыгарса болот, кандай өң кайсы адамга жарашат, жүзүнө жарашат, өзүнүн чачы канчалык деңгээлде ушул процедураны көтөрө алат, кандай кылып бузулуп калган болсо мага келгенче, ошону кандай кылып кайра оңдоо керек. Ошолордун бардыгын үйрөнүп калдык. Негизи мастерди тандоодо эң негизгиси аябай кылдаттык менен тандабаса, азыр көпчүлүк айымдар мага жазып калышат. Азыр именно ушул боюнча иштеп жатам. Мындай болуп калды, чачым жүн болуп калды, чачым таралбай калды, сынып атат, калды деп. Такыр эле чыгара албай атат өңдү. Бирөөнө барсам мындай болуп калат, бирөөнө барсам башкача болуп калат, тажадым, карак эле боеп салсамбы депчи. Анткени өңдү өзгөрдү, азыр заманбап кызыктуу сонун өңдөр чыгып калбады. Өңдү өзгөртүү деп калдыңыз. Мурда буга чейин төмөндө айтып өттүм го. Кара анан күрөң гана түзгө боечу элек да. Эми азыр замандын талабына ылайык аябай көбөйдү. Түстөр көбөйдү. Түстөр көбөйдү. Ошонун ар бирине токтолуп кетсеңиз, ал канча убакытка чыдайт, чачка канчалык деңгээлде зыянын тийгизет? Ушулар тууралуу. Негизи бул биздин кыргыздардын азиаттардын чачы негизи меланин деп экиге бөлүнөт да. Эумеланин, феумеланин деп. Кээ бирлердин чачы кызылга кетип калат, кээ бирлердики көккө кетип калат. Ошол чачты биздики бирок дагы жакшы айымдар биз сүйүнүшүбүз керек, кыргыздар. Анткени биздин чачтардын ден соолугу көп нерсени
көтөрө ала турган чыдамкай чачтар да. Кандай кылбасак дагы түшүп калбайт. Кээ бирлери бар эми арасында бир 10 айымдын бирөөсүнүн чачы слабый болушу мүмкүн ген боюнча. А так бизде генде биздин кыргыздардын чачы мындай туруктуу келет. Туруктуу келет. Кээ бир чачтар болот ушунчалык бекем. Эч кандай процедурага баш ийбеген чачтар болот. Ошол анан учурда кандай чара колдонуңуздар? Биз ал учурда кардарларга туура түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Убакыт керек бизге депчи. Бир жолу кылганда сразу болбойт. 2-3 жолу келесиз депчи. Ошол 2-3 жолуга ал адамдын чыдамкайлуулугу жетсе, биз результатка чыгарып беребиз. А кээде чыдабай кетишет. Эмне үчүн чыдабай кетет? Анткени бул процедура арзан нерсе эмес. 10.000 сом, 15.000 сом тегереги болуп кетиши мүмкүн. Ошол канча убакытка жетет эми? Ал деген жүрө берет, эгерде туура кам көрүп, туура мастердин айтканындай каражаттарды колдонуп, шашпай жасай берсе, бул көп убакытка жете турган процедура да. Анан айымдарга көбүнчө азыр бизде бир 2-3 жыл мурун жалаң эле пепелди күлдүн өңү деп коет. Боз өң. Аябай мода болгон. Азыркы учурда ал акырындап азайып баштады. Только жарашкан гана айымдарга жасап калдык. А жарашпагандарга ар кандай башкача өңдөрдү аралаштырып, бул жакта менин бир кардарым айткандай, ахалай-махалай кылып атасың деп коет да. Өңдөрдү аралаштырып, жана зеле жасайт го. Ошондой эле отуруп алып жасайбыз. Бул деген биз коктейл деп коебуз. Аралаштырып, ар кандай өңдөрдү чыгарып. Кандай өң келип чыгат ошондо? Мастер өзү эле билип калган өң келип чыгат да. Андай өңдөр мисалы жазылып чыкпайт. Ар бир өңдөн кандайча бир пропорциялар менен аралаштырып, именно ошол чачты ала турган кылып жасайбыз. Бул жерде деген бардыгына бир формула жок. Ар бир айымдын чачына канчалык деңгээлде өңү өзгөрө алат, ошого жараша аралаштыра беребиз. Тажрыйбалуу мастер катары негизи жаңы эле баягы чач боёо тууралуу, анан өңү түс боюнча кайрылып өттүңүз кененирээк. Анан азыркы учурда көрүп аткан айымдар негизи баягы үй шартында деле туура эмес боёкторду тандап алышат. Анан боёктон көз каранды да азыркы учурда кандай боёкторду сунуштайт элеңиз? Кандай боёкторду колдонсок туура болот? Негизи хына менен боёйбуз. Натуралдык чачыбыздын ден соолугун сактап калыбыз келет деген айымдарга айтып коеюн дедим эле. Хына деген бул бизде натуралдуу түрдө жасалган хына эмес. Бул кандайдыр бир калдыктардан жасалган аябай эле кооптуу краска десем да болот. Анткени хына менен боелгон чачты биз оңой менен кайра өзүнүн цветин алып келе албайбыз. Бул хыналар 20-25-35 сомдук хыналарга силер алданбай эле койсоңуздар болот. Хына бар. Чындап эле жакшы сапаттагы хына бар, бирок ал биздин Кыргызстанга келгенче ал азыркы алдыңкы фирмалардын краскаларынан да кымбат болуп кетет. Натуралдык хына хынанын да эки түрү бар. Транспортировка болуп келгенче ал кымбат болуп кетет. Ошондуктан биз арзан хына деген эле аты бар, бир краска менен боеп атасыңар айымдар. Аларды колдонбогонго аракет кылгыла. Андан көрө мастерлерге барып жакшы фирмалардыкын алсаңар, мисалы, ооба кымбат болот. Гарниер, палет деген сыяктуу краскалардан кымбатыраак болот. Келечеги жакшы болот. Бирок, анын ичинде биз окуйбуз да. Анын ичинде май, кератин, чачка керектүү эң негизги компоненттер ошол краскалардын ичинде камтылган. И сроктору дагы булардыкы аябай туура. Анткени келгендей иштетилип турат. Биз жаңы заказ берип турабыз. Чач боёо десе эле көпчүлүгүбүз улам чач боёй берсе сынат, өзүн жоготот, сапатсыз болуп калат дейбиз да. Анан канчалык деңгээлде чындыгы бар? Улам боёлгон чачтын бара-бара чынында кубаты жоголуп, өңү жоголобу? Мындайда боёбой коюш деле бул кооптуу болуп калат, анткени күндө ультрафиолет бар. Ал деген күн чачка тийген сайын өңү өчө берет дагы. Анан байкасаңыздар, мен такыр боёгон эмесмин деген мисалы сиз өң жылтырабай калат. Чачтын өңү жылтырап, кулпуруп, калбай мындай бозоптук болуп калат да, топурак өңдүү болуп. Анткени ал күчүн жоготуп коет. Күндөн, суудан, ошол эле шампуньдардын туура эмес колдонулушунан. Ал эми жаш кезде 18 жашка чейин айымдардын чачтары, кыздардын чачтары кулпуруп жылтырап турат. Эмнеге? Анткени алардын организми бардык витаминдерге толгон, алар ден соолугу чың. Эч нерсе кылбаса деле, самын менен жууп койсо деле алардыкы үлпүлдөп турат. Төрөп түшүп, 35-40 жаштан ары уже адамдардын организмдеги витаминдер азаят.
бала чакага кетет дегендей, өзү деле ден соолугуна ар кандай дарыларды ичип калат, ошолордун артынан чач жылтырабай калат. Ошондуктан мен айтып кетет элем, чачыңар жылтырабай бозомдук болуп калса, боеп турган оң, анткени красканын ичинде, мен дагы бир жолу айтам, май, кератин, чачка керектүү компоненттердин баары камтылган. Боеп койсо, ал кайра жылтырап өзүнүн өңүнө келип калат дагы, сынбайт, ачакейленбейт, өзүнчө мындай эми алып калат да, питание, азыктанып калат чачты. Ошон үчүн боеп туруунун деле эми кечке эле боей берүү эмес, кээде бир айда бир жолу слабый оксиген деп коебуз биз, алсыз түрү болот. Магазинден алгандардын баары 6% болот. Анан 3% деген түшүнүк бар. 3% бул салондун ичинде эле колдонулат. Анан 1,5% кээ бир салондор даже колдонбойт. Ошол 1,5% менен боеп койсо, чачка эч кандай зыяны жок. Негизи сапаттуу краска канча убакытка чейин кармайт чачта? Канча убакытта өңүн жоготпойт, канча убакыт сакталат? Бул дагы кам көрүүнүн натыйжасында. Эгерде атайын красканын өңүн өчүрбөй турган шампуньдар менен жууса, көпкө кармалат. Эгерде биринчи эле кездешкен магазиндеги биринчи эле шампунь менен ойду келди жуй берсе, анда красканы бат эле алып түшпөйт. Демек башчуудан да көз каранды турбайбы? Бизде болсо көрөрмандардан келген суроолор бар экен. Саламатсыздарбы? Жакшы теманы козгопсуздар. Жолукчан айым экенсиз, өзүңүз мастер экенсиз. Сизге бериле турчу суроо, жолукчан айымдары үчүн кандай боекторду сунуштайсыз? Дарат өтүш үчүн деп аякы сандар 27 менен бүткөн абонент. Жакшы суроо берди окшойт менимче. Бул аябай популярдуу суроо. Менде көптөр сурайт. Каш жасайсызбы, кирпик жасайм, чач жасайм, баардыгынан сурай берет. Дарат өтөбү депчи. Вот чынын айтайын, мен билбейм. Өтөт, өтпөйт деп да айта албайм. Ал үчүн атайын дин жаатындагы адистер жооп берсе керек менимче. Ар бирине ошентип жооп берем. Мен билбейм, билем деп да айтпайм. Силердин акчаңарга кызыгып билем деп айтып коюп да күнөөгө баткым келбейт. Анан ооба өтөт деп дагы күнөөгө баткым келбейт. Бул боюнча кадырман көрөрман сөзсүз түрдө дин кызматкерлери мына ошол жактан билсеңиздер болот. Жана ошондой эле экран астындагы WhatsApp номерлерибизге келген мейманыбызга өзүңүздөрдүн кызыккан суроолоруңуздарды, баягы чачты кантип боё, кантип сулуулуктун сырларын ачыш керек, ушулар боюнча суроолоруңуздарды жазсаңыздар болот. Же жөн гана жылуу пикирлериңиздер болсо, мына экран астында WhatsApp номерлерибизге жазсаңыздар, сөзсүз биз эфирдин алкагында келген мейманыбызга жеткиргенге даярбыз, кесиптеш. Ооба. Чачты боёгондон кийин атайын шампуньдар менен жууйт деп калдыңыз. Ал шампуньдарды кайсыл жактан алса болот? Кадимки биз көбүнчө базардан алышат да, же атайын башчууда дагы баягы сиз жаңы эле төмөндө жакшы нерселерди айтып өттүңүз. Кандай шампуньдарды колдонобуз? Же профессионалдык атайын өзүңүздөр сунуштайсыздарбы? Сиздин сунуш пикирлерди угалы, кеңештериңизди. Ооба, биз өзүбүз сунуштайбыз. Анткени биз дүйнөлүк деңгээлдеги фирмалар менен иштешебиз да. Биз ошолордун каражаттарын колдонобуз, ошолор менен иш алып барабыз. Ошолордун өзүнүн атайын мындай ар бир чачка арналган. Мисалы, тармал чачка арналган, түз чачтарга арналган, уже кыйналып калган чачтарга структурасын оңдой турган шампуньдар болот. Ушинтип бөлүнөт. Чачы түшүп аткандарга, ушундай болуп бөлүнөт да. Какачка каршы деген. Ошолорду алып колдонсо жакшы. Булар мисалы мындай да, бул маркетинг да. Бул шампуньдар 1 литр болот. Анан бир аз эле алса аябай көбүрөт. Магазиндегини аласың, ал 300 мл, 250 мл. Ошол эле биздин 1000 сомдук шампунь болсо, ошонун эле 4-чү бөлүгү болот ба, 250 мл. Ошол эле баага алышат. Айымдарга дайыма айтам, бирок баягы кичинекей баасын арзан эле көрүп алып эле алып алышат. Бирок ошол 250 мл шампунь аябай көбүрүш үчүн көбүрөөк коюш керек болуп калат. Ал именно ошо 1 литрди алып алса, тескерисинче экономдойт да. Анткени ал аз эле колдонулат, көпкө жетет. Баасы дагы ошол эле баага барабар болуп калат баягы. Төмөндө краскалар, анан шампуньдар жөнүндө айтып өттүк, сөзсүз түрдө. Анан азыркы учурда баягы подделка деген бир нерселер чыгып кетти, жасалма.
окшоштук менен деп да ошондой да чыгарып атышпайбы. Анан баягы анын оригиналдуу экенин, табыгы экенин, жасалмасы экенин кантип айырмаласак болот? Сиз бул жаатында адис катары жалаң өзүңүз айткандай бир нукура сонун бир өзгөчөлүктөргө ээ болгон боекторду, шампундарды колдонуп атпайсыздарбы? Анан ошо кардарлар биз деле баягы дүкөндөн бир нерсе сатып аларда подделкаларына жолугуп калган учурларыбыз көп кездешет да. Курамында эмнесине көңүл буруш керек? Курамын деле баардыгын подделка жасагандан кийин курамдарын баарын окшош кылып коюшат. жазып коет. Бирок бир нерсени алып атканда көбүнчө мен эмнесинен байкайм. Мен деле ушул тарапта аябай изилденген эмесмин. Бирок негизи подделка дайыма жылтыраак болот. Матовый болот. Мындай өңү өчүп тургандар оригинал болот. Көпчүлүк учурда подделканы аябай жалтыратып салат. Ар кандай эмеси упаковкасынан болуп калат. Ар кимдики ар кандай, ар бир продукциянын подделкасы ар кандай болот дагы. Анан биз ошого маани берип, анан сураш керек ачык эле сатуучудан. Оригиналбы же подделкабы? Ачыгын айтат алар. Бул подделканы эмне үчүн чыгарган? Оригиналына күчү жетпегендер алып, бирок жанагы ички сезиммен мен ушуну колдонуп атам деген сыяктуу ушуну каалагандар да болот кээдечи. Подделкасы болсо деле ала берем, акчам жетсе болду дегенчи. Мисалы, ошол эле нерсени кымбат ала албаган 1000 сомдук болот, а подделкасы 250 болуш. Окшош эле болот. Бирок подделкалардын да кээ бирлери чындап эле жакшы болуп колдонсо болот турган учурлар болот. Ошондуктан дайыма оригинал алгыла эмес, подделканы албаганга аракет кылгыла колуңардан келишинче. Бирок ошо сурап алсаңар, сатуучулар алдабайт. Алар экөөнү тең сатат. Бардык айымдардын жүзүнө туура келген боек кандай боекко боегондо адамдын жүзү кулпуруп чыгат? Бардыгына мындай бирдей кеткен өң барбы? Бардыгына бирдей кеткен өң ушул чачтыкыбы? Бардыгына эле жарашат мисалычы, бирок мындай өзгөрүүнү каалайт айымдар. Кара, күрөң чач бардыгы эле айымдарга жарашат, анткени ал табигый Алла Таала берген өң болгондуктан ал жарашпай коюшу мүмкүн эмес. Бирок өзгөрүүнү каалап кеткенде биздин кыргыздарга көбүнчө жылуу өңдөр жакшы жарашат. Муздак, холодный оттеноктор деп коебуз. Муздак өңдөр бул ак жумал келген, көзү көк, ушундай орустарга, европейтерге жарашкан өңдөр булар муздак өңдөр да. Ал эми бизге именно кыргызга, сизге, мага, апаларыбызга бизге жылуу өңдөр. Кичине розовый болуп кеткен, кызгылтым, кичине кызылыраак, кичине күрөңүрөөк, күрөң болсо да кызылыраагы, ушундай өңдөр бизге аябай сонун жашат. Анан Бегим айым төмөндө айтып өттүңүз, мындан бир канча убакыт мурун пепельный гүл түстүү өңдөр мода болгон депчи. Анан азыркы учурда ушул 2025-жылдагы тренд болуп аткан түс жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Кайсыга көп басымдуу болуп атышат азыркы учурда, көп кайрылып атышат кардарларыңыз? Азыркы учурда мага кайрылып жаткандар ак өң болуп атат да. Ошол сидина менен ак чач менен аралашып билинбей калган өң азыркы учурда аябай жакшы популярдуу болуп атат. Бирок ошол эле учурда айтып кетейин, жаш кыздарды боеп койсок, жаш кыздар улуу көрүнүп калып атат. Аларга баары бир кичине кызгылтым өңдөрдү аралаштырып койбосок болбойт. Улуу айымдарга бул өң аябай жардамчы өң болуп калып атат, анткени ак чачы чыккандан кийин боейм деп шашпайт. Анткени ак чачын аралашып, билинбей калат. Мына ушундай түстөрдө экен. Анан бизден көрөрмандардан келген суроо бар экен. Саламатсыздарбы, Регион каналы, Бегим айым, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздин даректер каякта, сизге кандай барсак болот деп баягы сандар 56 менен бүткөн абонент. Эми ушул жерден көрөрманга айтып өтүңүз. Кененирээк айтып коюңуз. Бул деген бизде деген 2 филиал бар. Экинчи филиалыбыз жаңы ачылды. Бема Гламур деп инстаграмга кирсеңиздер, ошол жакта адрестери менен биринчиси Жылмасев Алатоодо, Алатоо конушунда, Алатоо 37В адреси боюнча кабыл алабыз. Ал эми экинчиси Умит Алиева 127 Фрунзе менен кесилишкен жер. Мына ушул жакка барсаңыздар болот. Анан кадырман теле көрүүчү, биздин ийгиликтүү мастер айымыбыз менен кантип байланышабыз десеңиздер, Инстаграм азыр баарыбыздын эле колубузда смартфондор бар. Инстаграм баракчага кирип, Бема Гламур деп жазсаңыздар, мына ушул биздин Бегим айым менен түзмө-түз байланышып, кеп кеңеш алып, анын сулуулук салонуна барып, өзүңүздөрдүн сулуулугуңуздарга кам көрүп, сулуулук кошуп, кам көрөсүздөр дейли дагы. Маегибизди андан ары улайлы. Бегим айым, мен баягы
сулуулуктун сырлары, чач боё жөнүндө сүйлөштүк. Анан негизи алгач ошол жаңы ишкерликти баштап мына ушундай бир салондорду ачып атканда кыйынчылыктарды көрдүңүзбү? Кандай кыйынчылыктар болду? Кандай кыйынчылыктарды башыңыздан өткөрдүңүз? Салон ачам дегендерге мындай. Ооба, башында ачам деп атканда балким тааныштарыңыз, аяштарыңыз күлүп, сенин колуңан келбейт болуш керек дегендей бир сөздөр айтылдыбы? Мени алгач эле ушунча окуп алып туруп анан кийин адамдардын баштарын тырмап каласыңбы деди. Бул менин жогорку билимиң болуп туруп, бөлүм болду. Жогорку кеңеште отура турган адам ушинтип ар кимдин башын тырмалап калат деп ойлогон эмесмин деген сөз мага аябай мындай катуураак тийди. Бирок бул мага кандай бир комплимент болуп кетти да. Чын алдыңыз. Тескерисинче бул сөздү. Ооба, мындай сонун деп кабыл алдым да, жогорку кеңеште отурат депчи. Мындай болду да. Биринчи мен эч кимге иштегим келген жок. Мен салондордо көп иштеген жокмун. Сразу эле өзүм иштеп кетким келди. Анткени мен бирөөнүн айткан баасына макул болуп иштегим келген жок да. Бирок ошол өзүмө ката болуп тур. Мен бир салондордо барып иштеп көрүп, анан ошолордон тажрыйба алып аны ачсам болмок экен. Мен болсо эч нерседен эч кандай маалыматым жок эле, салонду кантип иштетиш керек, бизнес деген эмне, мага вообще мындай акча табуу болгон жок да. Мен өзүмдүн салонум болсо, элдерди сулууласаңыз, салону бар, Бегимайдын салону бар, бизнес-вумен деген сөздү уккум келди дагы, анан баштап алдым. Бирок Алла таалам жардамы менен улам билимдерди ала берип, ар кандай кыйынчылыктарга, тоскоолдуктар жеңе берип, мына бүгүнкү күнү ушул жерде отурам. Мындай болуп калды. Башында туура эмес жасаган учурларым болду. Кардарлардан тил уккан күндөрүңүз болду? Кардарлардан тил уккан күндөрүм болду. Туура эмес мастерлерди кабыл алып алган күндөрүм болду. Мастерлердин өсүшүнө, өнүгүшүнө аябай салым кошуп, өзүм менен кошо окутуп, аябай сонун команда менен да иштедим. Командамда аябай 10 кыздар, 15 ушундай болуп кыздарды үйрөтүп, аларды өстүрүп, уядан учуруп, башка салондорго кетип, кээ бирлер өзүнүн салонун ачып кеткен учурлары болду. Ошол учурларда мен көп окудум. Акыркы окуум ошол Питерден келген салон бизнеси боюнча сонун билим алдым. Ошол билимден кийин анан мен ойлонуп баштадым. Салондун бухгалтериясы канчалык мен киреше көрөм. Мурун мисалы кирешеге маани берчүмесмин. Мурун деген эле мындай эме менен жүрө бериптирмин. Бүгүнкү күнү киреше биринчи орунда деңиз. Ошолорду ойлонуп баштадым азыр. Бирок башында эле ойлонуп башташ керек экен. Ар бир эме болот, салон ачууда мисалы көп коркуудан көптөр ачпай калат. Бул жакта мен кыял кеч болгондугуман ачылып кетти деп ойлойм. Анткени мен визуализация деген түшүнүктү билбей туруп эле, психологияда эч кандай түшүнүгүм жок эле визуализация кыла бериптирмин. Үйдө отуруп алып эле мен үйдөн негизи ачкам. Ушундай бир шыпта Бема Гламур деп баннерди чоң кылып илип алып эле үйдөн кабыл алчумун. Ошондо эле салондой кылып Инстаграмды эң биринчи колдонгон сулуулук жаатындагы адистердин биримин. 2021 колдонуп баштагам. Андан бери, ушул 2 жылдан бери аябай күчтөнүп кетти Инстаграм. Мен калып калдым наоборот. Сапаттуу жасаганыңыздын арты менен кардарларды топтоп бүгүнкү күндө Бема Гламур ушундай баягы өзүңүз айткандай визуализациядагы нерсени реалдуу жашоого айландырып, анан ушундай өсүп өнүгүп аткан кез экен да, Ооба. Бул деген мындай экен да, биз деген кардарларды 4-5 жол менен чогултат экенбиз да. Биринчиси бул биздин адамдардын, мастерлердин чын дилинен мамиле кылуусу. Искренность, алдабай кызмат көрсөтүү да. Мисалы, кардарга чындап жакпай калдыбы? Көбүнчө учурларда мастерлерге айтып кетем, мастерлер көрүп аткан болсоңуздар, кардарга жакпай калса, жакшы эле болду, сонун болду деп узатуунун кереги жок. Чындап жакпай калдыбы? Моюн калыш керек. Моюнубуз калыш керек. Туура эмес кылдым. Чачын бузуп алдым. Каалаган өңү чыкпай калды. Каалаган өңдү бере албай калдым деп өзүбүзгө биринчи өзүбүздү алдабашыбыз керек. Кийим сатканда деле, ой жарашты деп эле, ошондой эле. Сулуулук салонунда деле жумуш ошондой. Мен көбүнчө менде да бузуп алган учурлар болгон. Башында менде да ошондой болгон, бирок жана алган акчам
синбейт да, буйрубайт да, ошондуктан. Жалпы салон иштеткендерге деги эле кызмат кылган адамдарга айтып атасыз да, ошондо адал эмгек, кызмат кылалы. Ооба, моюндай билели кемчилигибизди. Ооба, кемчилик болсо акчасын албай коелу. Мен туура эмес кылып алдым депчи. А биздин кыргыздын айымдары ушунчалык жумшак келишет. Жакпай калса деле, жакпай калды деп анын акчасын таштап кете беришет. Потому что бирөөнүн мээнетин эметип койбоюн дейт да. Ошол учурда кардарыбыз адамгерчиликтүү болуп аткандан кийин биз дагы ошого жооп катары адамгерчиликтүү мамиле жасашыбыз керек. Туура эмес болуп калса, туура эмес болуп калды, кечирим сурайм деген кечирим суроо биздин мастерлерде өтө оор. Баягы мани величие болуп кетет да, мен деген, мен мастер. Көп элесе кардарларга шылтап коюп атса, сиздин чачыңыз өзү ушундай турбайбы? Калбай койду деп. Ошонткөнүн кереги жок деп айтмакчымын. Ошентип айтарыңар менен силер кардарларды биринин артынан бирин жоготосуңар. Бир кардар жоготсоңор 20 кардар жоготкон менен барабар болот. Бул продавай, не продавая дегенби же продавать все что угодно, кому угодно деген китепте жазылган, ошол китептен алгам. Бир кардар жоготсоңор 20 кардар жоготтоңор менен барабар, анткени адамдын тегерегинде 20 адам дайыма жанында болот. Чоң рахмат. Жөнүндө айта берсек сөз бүтпөйт экен кесиптешим. Сулуулуктун сырларын ача берсек, каза берсек, бул бүтпөс нерсе. Анан бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келиптир. Бегимай айым таң эрте келип, баягы убактыңызды бөлүп, сулуулуктун сырларын ачып, жалпы көрөрмандардын суроолоруна жооп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирели дагы. Эркин микрофон берели. Ооба, бул жакты карап кайрылсаңыз болот. Баарыңыздарга ыраазычылык, убактыңызды бөлүп, ошол видеону аягына чейин көрүп, биз менен чогуу болгонуңуздарга ыраазычылык. Биз дайыма силер үчүн кызматтабыз. Айымдар бар, сулуулук дайыма жашап келет демекмин. Ошондуктан силерге дагы ишиңерге ийгилик, дайыма ошо жакшы адистер менен маек куруп, көп билимдерди силер сүйлөшкөн сайын билим чоңултат экенсиңер. Көп билимдүү, илимдүү адамдар көп болсун. Барбалыңыз дейли. Кадырман теле көрүүчү, ар дайым жашоодо сулуу болуш бул биздин башкы максатыбыз. Дайыма дениңиздер сак, албетте сулуу болуп эле жүрө бериңиздер дейли. Экрандан алыстабай туруңуздар, кайрадан сиздер менен жолугушабыз.